ар бир айткан сөзүн Facebook'a койсоң 9999 лайк аласың. Апам эң мыкты гурман. Эгерде анын жасаган тамактарын Instagramга койсоң, катталуучулардын саны бат эле 25К болот. Кызым, ал дагы ичпе да. Булуу. Андан көрө айран ич, сүт ич. Менин апам туура тамактануу боюнча мыкты диетолог. Сен билет. Муздаткычтагы кымыз кайдан келди? Тиги Айнур эжең алып келди. Ал ким эле? Таятаңдын ошко тийген карындашынын чоң уулунун экинчи кызы. Калп айтам, үчүнчү кызы. Апамдын жанында Википедия эсе бар. Апам санжыра кетейин. Ошондой эле апам эмгек сиңирген психолог. Дайыма аны менен сүйлөшкөндө жан дүйнөм ордуна келет. Бирок апам мени төрөй электе 9 ай бою азап чеккен. А мени төрөгөндө 20 жеринен сынгандай ооруган. Адамдын денеси 38 делдик ооруга гана чыдаса, менин апам 52 делдик ооруга чыдаган. Кичинекей кезимде мен ооруганда апам 2-3 сутка бою уктабай мени караган. Атам жаш кезимде эле каза болду. Кийин мен үчүн өмүр бою турмушка чыккан жок. Апакем түндөлөрү мени көрбөсүн деп жашынып ыйлачу. Апам мени жакшы жашасын деп 2 сменде иштеп жүрдү. Эгер мен апамдай түндөлөрү сабак окуганымда азыркыга чейин профессор болуп кетмекмин. Менин апам менин жол башчым. Апамды 7.237.412.347 жолу өпсөм да аздык кылат. Бейишимсиң, апакем менин. Код курулуш компаниясы өлкөбүздөгү бүткүл энелерди майрамы менен куттуктайт.